Студиябыздын экинчи мейманы Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинин директору, обончу аткаруучу Түмөнбай Колдошов агабызды кутуп алалы. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыз менен. Студиябызга кош келипсиз. Келиңиз отуруңуз. Шок болуңуздар. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыркы тапта сизди бүтүндөй Кыргызстан көрүп жатат, саламдашып, амандашып алыңыз. Арбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен эми таң атып калганда. Күн болуп калды. 9га чамалап калды, сааттын жебеси. Сиздерге дагы иш күнүңүздөргө ийгилик каалайбыз. Рахмат. Түмөнбай, ушул азыр эле буга чейинки сюжетте үндү туура коюу, туура ырдоо тууралуу кетти. Анан сизде ушул тууралуу сурагыбыз келди. Анан негизи эле ырчылыкка аттанганда эмнелерге көбүрөөк басым жасоо керек деп Жазгүл буга чейин деле сүйлөшкөндө, сиз деле анча-мынча Шабдан байке ушул нерсени мен деле үйрөнсөм сонун болот эле. Ырдап чыксам болот эле депчи. Анча-мынча ырчыларга караганда менде деле үн бар депчи. Негизи сиз өзүңүз ушул нерсеге кызыгып көрдүңүзбү? Мен бала кезимден эле кызыгат болчумун, ырчы болсом, өзүмдүн клипимди тартсам деп ушундай кыялданчумун, бирок бара-бара бир канчанчы мектепти аяктаганда ошол кыялым жоголуп кетти, анан алып баруучулукка кызыгып кеттим десем жаңылышпайм. Сизде бар? Менде эми ырдайын деген анча-мынча ырдап калабыз, бирок Түмөнбай Колдошовдун турганда, агайыбыз турганда, мен ырдайм деп айтсам, агайга анда бир аз ыңгайсыз болуп калам. Ошондуктан агайдан сурагым келип турат, агай. Өз кеңештериңизди үндү туура коюу, туура ырдоо ыкмаларына кандай кеңеш берет элеңиз көрүүчүлөргө? Бардык нерсенин өзүнүн илими бар. Шабдан дыйканчылыктын илими бар. Поэзиянын илими бар, музыканын илими бар. Ошону менен бирге үндү таптоонун дагы күлүк таптагандай эле сырлары, илими бар десек туура болот. Мен эми музыкалык билимим жок, мен Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөнмүн. Мен кошумча мындай устат көргөм. Бизде эми Кыргызда мурда илимдүүлөр аз болуп эле, устат шакирттик деген мектеп болуп калыптанып калган да. Ошолордун Токтогул Эшманбетке үйрөткөндөй, Алымкул Эстебеске үйрөткөндөй деген сыяктуу ошол залкалардан улам кийинки муунга өтүп келген. Ырдоонун дагы эми өзүнүн техникалары бар. Жогору жакта мен да көрдүм сюжетти. Опера балет театрынын да иштеген агайыбыз аябай жакшы айтып атат. Демек үндү дагы тапташыбыз керек, аны үн дагы кайсы бир мезгилде өзүнүн баралына жетет. Бул балким жаш өзгөчөлүккө дагы таасирдүү деп ойлойм. Эми 50 жаштан кийин, 60 жаштан кийин же балким ошол бир 30 жашка чейинки мезгилде дагы үндү таптап бир 30, 40, 50 жашка чейин менин оюмча үн өзүнүн бир бийиктигине жетет го деп ойлойм. Себеби үн дагы өзгөрөт. Ар бир инсан эле, мисалы таланты менен төрөлүш керекпи, же болбосо ар бир эле инсан ошол туура үнүн коюп ушундай вокалга барса ырчы болуп кете алат. Талант тубаса таланттар бар, анан өзүн жараткан таланттар бар. Мындайча айтканда тубаса таланттар алар билим албаса деле табияттан берилген жөндөм менен, жөндөм шык менен ал нерсени жарата бериши мүмкүн. Менин дагы музыкалык билимим жок, мен бирок оон жазам, оон жазгым келет. Жакшы поэзияны окуганга ага мен бир мындай бир жакшы жарашыктуу оон жазып, аны бир сайкалданткым келет да. Ал эми атайы музыкалык мектепти окуп, музыкалык факультеттерди бүтүрүп, университеттерди аяктаган адистер болсо, аны эми алардын артыкчылыгы бар. Алар ошону билет, үндү колдонууну билет. Биз тубаса сезимибиз менен, өзүбүз ойлогон нерсени өзүбүз билгенче, анан укканыбыз, көргөнүбүз боюнча таасирленип даярдайбыз да. Эң жакшы, Түмөнбай агай, анда сиздин бир досторго деген бир жакшы чыгармаңыз бар эле. Ошол чыгарманы жалпы көрүүчүлөргө тартууласак. Бул чыгарма 2009 жылы 29-июнда жазылган. Ошол күнү биз мен Жай Саратанда мен Ошмунун Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн акыркы экзамен болчу, сынак күнү дипломду кызылга тапшырып, ошол жылы анан Улукбек Омакеев деген акынды жаныбызга алып, Эмилди деген Наз Баткен областында мектептин директору, досум, группалашым экөөбүз аман эсен мамлекеттик сынак тапшырып алган күнү оон түнкү саат 2-де жазылган болчу бул чыгарма.
жар бойлоп чие тапса санап жешкен, жаш кезде шоқтық қылып таяқ жешкен, таппаймын берер дүйнө досторума, тандашып жақшы қызды аяш дешкен. Dostlarım imanға жол салғылачы, достарым елдеп күйіп жан қылачы, өзгөрсүн жақшы жақа тағдырыңар, өзіңөр ушул бойдан қалғылачы, өзіңөр ушул бойдан қалғылачы. Сүрөшкөн күлік болсом жарыштағым, таптаған саяпкерім алыстағы, сезилет силер менен чечилчүдөй, досторум турмушумдун табышмагым. Dostlarım imanға жол салғылачы, достарым елдеп күйіп жан қылачы, өзгөрсүн жақшы жақа тағдырыңар, өзіңөр ушул бойдан қалғылачы, өзіңөр ушул бойдан қалғылачы. Мен азыр арзу үміт ынағымын, сүйінін беріп сіңер гүл азығын, силердей асылдарға қошқонуна, миң рет жаратқанға ыразымын. Dostlarım imanға жол салғылачы, достарым елдеп күйіп жан қылачы, өзгөрсүн жақшы жақа тағдырыңар, өзіңөр ушул бойдан қалғылачы, өзіңөр ушул бойдан қалғылачы. Өзіңөр жап-жаш бойдан қалғылачы. Элиз айтылат эмес пе? Таза алтын, таза бал сынын сыпатын бузбайт депчи. Ансыңарындай таза досторубуз, жакшы мамиледеги инсандарыбыз ар дайым эле ушул өзүнүн адамдык сапатынан жазбасын деп тилек кылалы. Жана жаш бойдон калсын. Жаш бойдон калсын деп. Жакшы көңүлдө, жакшы маанайда жүрсүн деп тилек кылалы. Төмөн агай, ушул бүгүн биз жакшылык кылуу деген теманы алкаганда жакшылык кылуу. Негизинде досторуңуз менен анча-мынча мындай жакшылык кылып турасыздарбы? Жакшылыкты анча-мынча эмес, көп эле жасаганга аракеттенебиз. Мен бир мисал айтып коеюн. Мындан балким 5 жыл болуп калды, балким 4 жыл болуп калды. Биздин Исманалы Муратов деген досубуз бар болчу. Ал бизден 2-3 курс кийин бүтүргөн. Ал өзү Тажикстандык кыргыз жигит болчу, бизден бүтүргөн. Жерге талдан, Жерге талды. Анан ал жигит боор оорусу менен ооруп калды. Анда бир Кыргызстанда андай оору өтө аз болчу. Азыр көбөйүп кетпеди, Индияга барып операция кылыш керек, Турцияга барыш керек депчи. Ошондой бир алгачкы башталып аткан моменттер болчу. Биз ошол жигитке жардам берели деп, колубуздан келген жардам уюштуралы деп, бүтүн досторубуз машина базарга чыгып кофе саттык. Базарларда мен аккордеон көтөрүп алып ырдадым. Жардам кылалы. Канча жашта элеңиздер? Жашыбыз канча? Эми 20 жаштын тегери 24-25 жаштабыз. Эми окууну бүткөн баарыбыз мугалимбиз университетте. Журналисттер бар, ырчылар бар, акындар бар, коомдук жүргөн активдүү жаштар. Базар калбады, мал базар калбады, машина базар калбады, концерт уюштурдук. Бардыгы чогулуп бир $50,000 ашык акча чогултуп, биз досубузга жардам берип Индияга жөнөткөнбүз. Операциясы ийгиликтүү аяктап, анан бул жака келгенден кийин, болгону баягы операциядан кийин дагы кайсы бир мөөнөткө 1 айга ал жерде жашаш керек экен, реанимациядачы.
Бирок эми биздин берген акча, анын өзүнүн үй бүлөлүк каражаты операцияга араң жетип калды. Операциядан бир жумадан кийин келген. Бул Бишкекте жашайт болчу, бул жака келип. Бирок эми келгенден кийин анан бул Ошко барып бир жумушуман кабар алайын деп жөнөп аткан жерде анан тагдыр экен. Бул жашоосу уланбай калды да. Бирок биз ошол Исманалы аркылуу достукту, биримдикти, боорукерликти биз көчөмө-көчө мен Бишкек шаарында да кайрымдуулук концерт уюштурулган, биз Ошто уюштурдук. Ал мезгилде мен Ошто иштечимин. Ар бир Курманжанатка көчөсүндө ар бир аптека, магазин, эчтеке калган жок. Биз бир балабыз коробка көтөргөн, Исманалынын сүрөтүн коюп, анализдерин коюп, барсак силер эми мындай жалганчылыкты, аферистикти койсоңор, кантип эле ушундай болсун деп бишенбей да чыгарды. Мен өзүм ошол Курманжанатка көчөсү менен келип, Ленин көчөсү менен барып, кээ бир жерлерге келген адамдар ишенбей атканына ыйлаган учурлар да болду да. Демек мен ойлойм, бул биздин дагы мындай жүрөгүбүзгө бир ыйманды, боорукерликти, кичпейилдикти, берешендиктин бир үрөнүн себеп кетти. Менин досубуз аз жашады, бирок ошентсе дагы бир өмүргө биздин мындай тумардай мойнубузга тагып аткан нерсе болуп калды бул. Андан кийин деле мына бир топ ден соолугуна байланыштуу жана башка маселелер болсо, сөзсүз мүмкүнчүлүк болушунча ушул кайрымдуулук берип туруш керек. Себеби кайыр бул адамды корболуп өткөндөн сактайт, садака келаткан балайдан сактайт деген түшүнүк дагы бар. Түмө кай ушул негизи эле жакшылык кылууда сөзсүз түрдө бирөөгө бирдеме алып же бирдеме берүү деле эмес. Бул жакшы көңүл, жакшы маанай, жылмайып коюу деле садака. Анан сиздин ушул азыркы жасап жаткан ушул музыкалык мектептеги жумуштарыңыз деле бул жакшылык деп айтсак да жаңылышпайбыз. Анткени канчалаган окуучуларды, канчалаган ушул билимге суусаган жаштарды биздин окуу жай бүгүн бир топ жардамга муктаж. Мен эфирден айтып коюшум керек. Көп жакшы берешен инсандар жардамчы болушту. Мен себепчи болуп, коллежибизге бир топ жаңы эмеректерди сатып алганга, коллежибиздин нечен жылдан бери акталбаган жерин актаганга, чаңын сүрткөнгө мүмкүнчүлүк жаралды. Ал үчүн мен жалпы демөөрчүлөргө, берешен, кол ачык инсандарга мен рахмат айткым келет. Дагы ошондой берешендер жолума жолугуп калсаңар аябай сүйүнөм. Акталбаган жерлер калды дейбиз. Мына онлайн окуудан офлайн режимге толук түрдө өттүңүздөр, э? Мына Кудай буюрса эртең дүйшөмбүдөн 1-февралдан алгоритмди сактоо менен баарын эмес. Алгоритм сактаганда эрежелер кандай болуп калат? Билим берүү жана илим министрлигинен бизге буйрук келген. Бүтүрүүчү курстар булар толук окуйт. Алардын мамлекеттик сынактары жана консультациялары, алар биз жетекчилик өзүбүз чечебиз. Бирок окуусу салттуу формада өтөт. Ал эми кенже группалар 1-2 курстун студенттери булар бир күн 2 курс окуса, 3-чү күнү 1 курс окуйт деген мындай кезектешип окуу, танапис мезгилиндагы мындай математикалык алгоритм менен сактап менен чыгарууга туура келет. Андан сырткары массалык иш-чараларды уюштурууга жана студенттер ушул тыныгуу мезгилинде чогулуп турбасын, жана ар бир кабатка, ар бир эшикке эскертүүлөр, бет кап тагынуу, антисептикалык каражаттарды колдонуу деген сыяктуу эскертүүлөрдү куратордук сааттарда айтып атабыз. Ар бир куратордун папкасына тиркелсин, айтылсын. Ар бир биздин студентибиз өзүнүн ден соолугуна кам көрсүн. Жана министрликтен келген буйруктун негизинде биз чыгарган ички буйруктун негизинде алар тааныштым жана окудум деп кол койдурганга тапшырма бердик. Дал ошол сиздердин Таштан Эрматов атындагы окуу жайга жерлерден, мисалы айылдарда таланттуу балдар көп. Аларды ошол өзүңүздөрдүн окууга тартуу маселеси каралып жатабы? Мен коллежге директор болуп келгениме 6 айдан эми өттү. Мен пандемия күчөп турган мезгилде июль айында келдим. Кабыл алуу дагы быйыл онлайн болду, көрдүңүздөр. Себеби бир топ бизде ушул кабыл алууда дагы анча-мунча бир иштерибизде чийки маселелер бар экен. Себеби бүгүн коомчулукта атаандашуучулук күчтүү. Окуу жайлар көп. Каалаган тандап барса болот. Бирок тандоо көп аябай. Тандоо эркиндиги бар бүтүрүүчүлөрдө жана ата-энелерде, кардарларда. Биз барышыбыз керек да, кардарга биз барбай эле келсе келет, келбесе жок деп отура бергенде азыр илгеркидей алма быш оозума түш дебейт деген заман өтүп кетти. Алма оозго эмес, маңдайга түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аракеттениш керек болуп атат. Биз тескерисинче кардарларга, мектеп окуучуларына, райондук билим берүү башкармалыктарына мен жолугушайын деген оюм бар эртең февраль-марттарда. Алар менен тегерек стол өткөрүп, себеби биздики педагогикалык окуу жай. 5 айдыстык окутабыз да биз. Музыканттарды эмес, биз музыка мугалими тарбиялайбыз. Башталгыч класс, мектеп тарбиячысы, англис тили, дене тарбия деген мугалимдерибиз биздики 9 базасы, 11 базасында келет, бүтөт, эртерээк өндүрүшкө барат.
Бүгүн бизде кичине көйгөй бар да, орто мектептерде, башталгыч класстарда башка адистиктеги мугалимдер сабак беришип атат. Өксүктөрүбүз көп билим берүүдө. Ошон үчүн биз татыктуу тарбия берели, а бизге кардарлар же болбосо ата-энелер бизге окуучулардын, балдарынын, кыздардын тагдырын берсе, ишенип тапшырса, биз ошого татыктуу билим бергенге аракет кылабыз, тырышабыз. Биз эми колледжибиздин техникалык базасын чыңдаганга аракеттенип атабыз. Профориентациялык ишти жолго коюшубуз керек болуп атат. Кечиктирилгис иштерибиздин бири ошол. Эң жакшы мына ушул февраль-март айында баштайбыз, Кудай буйруса, жер-жерлерге жөнөтөбүз, барабыз, чакырабыз. Көбүнчө биз дайым аракетте болушубуз керек. Мен жалпы көрүүчүлөргө айтып кетер элем, ата-энелерге, эгерде сиздин балаңыз ошо агартуучулук тармагында эмгектенсин, ушул биздин этеңки жеткинчектерди тарбияласын деп максат кылып жүргөн болсоңуз, Төмөнбай агайга келиңиз. Төмөнбай агай азыр Желкыяктын аткаруусунда бир жакшы чыгарма аткарат. Эгерде Төмөнбай агайдан сабак ала турган болсо, улуңуз мына ушундай аткарчылык, чеберчиликке жетет деп айтып кетели. Келиңиз бир чыгарма кезектесек. Чыгарма Калчура Көкүлүвдүн сөзүнөн жазылган Ак жалын деген чыгарма да бар. Бешенеңе, берекеңе, пейлиңе, перизада көздөрүңө бейкүнөм. Бул дүйнөнүн бар бакытын сен алып, бара залым мага калса мейлі, мага калса мейлі. Сурап турсаң бермекмин, бүт дүйнөнүн азаптарын көрмөкмүн. Дүйнө бүткөн жерден туруп үн салсаң, дүйнө бүткөн жерден туруп келмекмин. Дүйнө бүткөн жерден туруp gelmekmin. Жалgız sensin көңүлдөгү ак жалын, жалgız sensin ömürdөгү ак tаңым. Өкүнүчкө көнүп бара жатканда, өзүң болдуң өзөк өрттөп тапканым. Özün buldum, özök örtüp tapkanım. Жалgız sensin, ömürdögü ak жалын. Дүйнө бүткөн жерден туруп үн салсаң, дүйнө бүткөн жерден туруп келмекмин. Караңызчы, эмне деген керемет саптары? Төмөнбай агай, дагы бир жолу ушул жерде бир суроо туюлду. Мисалы, сиз мугалимдикти жана чыгармачылыкты бирге алып жүргөн инсансыз, анан кийин азыркы Төмөнбай Колдошов кимсиз, кайсы инсансыз ушундай ийгиликтерди багындыра албайт болчу? Кандай? Кайсы инсан жок? Сиз ушундай ийгиликтерди багындыра албайт болчуңуз. Устаттар жөнүндө себепчи болгон адамдар өтө көп менде. Себеби көл болуш үчүн бир нече куймалар керек. Ансыңарда менин дагы калыптанышым үчүн, чыгармачылыкка кирип баш отум менен оон жазышым үчүн, илим жазышым үчүн, мугалим болушума атам биринчи себепкер. Андан бери карай бир топ инсандар бар. Алардын бири бул маркум агайыбыз Каныбек Исаков. Ушул бизди мен окууну бүткөндөн бери тарбиялап, өстүрүп,
эл менен иштегенди, жумуш жасаганды бардыгын неме жетелеп жүрүп, ээрчитип жүрүп, өзү жасап, көрсөтүп жүрүп, баягы үйрөттү. Андан башка дагы илимий чөйрөдө Абдуллажан Амантуруч Ахматалиев мен илимий жетекчим. Агайдын жетекчилигинде 2014-жылы мен кандидаттык диссертациямды коргогом. Адам катары дагы бир топ устаттар бар. Эми устат деген бул түз жана кыйыр түрдө болот. Билесиздер, азыркы студенттер ким сабак берсе, ошону гана саламатсызбы агай дейт да. Калган агайлар менен унчукпайт. Устат эмес булар деп, да. Устат деген бул түз жана кыйыр. Түз дегенде сабак берип ээрчитип жүрүп үйрөткөн болушу мүмкүн. Кыйыр деген ал сизге сабак бербесе да ал кайсы бир иш аракети менен сага таасир этиши мүмкүн да. Турпаты менен, турпаты менен болбосо жүрүш турушу менен, жасаган иши менен, адамдык мамилеси менен сени таасирлентип, сен ошону бир кумир тутуп, ошондой болсом деп кыялданып таасирленип калсаң, бул дагы сага устат болуп эсептелет деп ойлойм. Туруш керек дейсизби? Албетте, саламдашууда эле чоң бир маани бар. Анткени адамгерчилик салам берсең, сөзсүз түрдө ошо саламга жакшы салам берсең, жакшы жооп аласың. Айтар элем, ушул бизди көрүп жаткан жаш жеткинчектерге бири-бирибизге болгон саламыбыз түз болсун. Көрүп жатканыңыз Таңкы 5, 5-канал. Студиябыздын мейманы Түмөнбай Колдошов. Түмөнбай агай, сизди көрүп жаткан жалпы ушул окуучуларга, анан сизди окутуучуларга, анан сизди жалпы сыйлаган тиле көрүүчүлөргө сизден эркин микрофон. Жалпы бир ак тилек деген ырда айтылат. Жаштын жары жаркылдаган аккуу болсун, алсыздар алдуу болуп күчкө толсун, быйылкы тоо гүлүнүн балдын окшоп, дүйнө элинин жашоосу таттуу болсун дейт. Ансыңарда ошол дүйнө элинин жашоосу таттуу болсун, ол ылаңдан эртерээк кутулалы, Кыргызстаныбыз дагы өнүккөн өлкө болушун каалайбыз. Элдин каалоосу ушул. Ар бир үй бүлөдө аманчылык болсун, ар бир инсандын жүрөгү тынч болсун, ар бирибиздин жасаган ишибиз бизге пайдалуу жана жакшылык болсун. Кудай жолубузду ачсын, багыбызды ачсын, биздин маанайыбыз да 5 болсун, көргөнүбүз да 5 болсун, конок болуп келгенибиз да 5 болсун. Азыркы тапта бизди көрүп жаткан мисалы айылдардан, мисалы жаш муундар бар, мисалы мугалим болсом, музыкадан мугалим болсом, же ырчы болсом депчи, анан бирок айлык маянасы көп болгон мисалы жаштар бул жака шаарга келип, мисалы кыздарды алсам, баягы акча көп таба турган жактарга ооп кетип атышпайбы, бирок өзүнүн каалоосу ушул музыка тарапта турат да. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Сиздерге окшогон бир журналист мага суроо берип калды. Түмөнбай, сизге деле өтө оор деп. Эмнеге десем, сиздин ырларыңыз жалаң мындай дүйнө бүткөн жерден туруп келатсаң, дүйнө бүткөн жерде жашап атсаң, анан тойларын жазбасаң, тойго чыгып ырдабасаң, жар айтпасаң, анан сен кантип жашап атасың? Сенин чыгармачылыгың сага акча алып келбесе деп. Туура, бирок эми кадимки Ырысбай Жумамүдүндөн калган, Атай менен Буугачыдан калган, Асанкалы менен Түгөлбайдан калган салттуу, адамдын жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө кирген салттуу музыкабызды чанып, мен бүгүнкү кара курсактын тегерегинде ыр жазсам, анда менин Элмирбек акын айткандай, акын болбой ак койдум, чийгиле мени катардан дегендей, эгерде биз дагы өзүбүздүн салттуу музыкабызды, наркыбызды, улуттук баалуулугубузду сактай турган болуп, кимдир бирөө жалаң төштүк менен жиреп барбаса, ким барат анда? Баарыбыз эле эстрадик болуп, баарыбыз эле жеңил желпи, баарыбыз эле бир сааттан кийин унутулуп аткан ыр жаза берсек, анда биздин муунубуз каяка барат? Ошон үчүн мен жалпы сиз айтып атпайсызбы, ушундай жан дүйнөсү музыканы каалап ырдагысы келип аткан инсандарды мен иштегиле, изденгиле. Жашоо акча менен өлчөнбөйт, жашоо бай болуп жашоо менен өлчөнбөйт, жашоо директор болуш менен өлчөнбөйт, жашоо жакшы адам болуп жашаш менен өлчөнөт. Жашоо миллиардерлерге караганда менин бир жакшы жарты кайыгым, балким алардан бийик тургузат мени. Балким азыр миллиарддап жашап аткан дүйнөнү мен деп кыйкыртып аткан адамдарга караганда Рыспай Абдыкадыровдун, Түгөлбай Казаковдун сүйүү жазы балким андан 10 эсе, 100 эсе бийиктир. Ал миллиардердин аты калбайт, Түгөлбай Казаковдун аты калат, Жолболду Алыбаевдин аты калат. Адамдар өзүнүн жашоо философиясын, бараткан багытын аныктап алыш керек. Ошон үчүн жаш жетекчилектерге максатты туура койгула жана аракетти кыла бергиле. Ийгиликти ким жаратат? Элден ашыкча аракет кылган адам жаратат. Анан эл иштебей атат деп жата берсең, анда элден айырман кайсы? Анда Түмөнбай агай азыр ушул өзү иштеген, өзү ушул жетекчилик кылган мекемеге барып, азыр жыйналышым бар эле деп жанагы айтты эле эртерээк.
мен барып жетишип калыш керек депчи. Анда иштейли, сизге чыгармачылык эргүү каалайбыз. Кайрадан дагы ушундай жакшылыктарда жолугалы. Биринчиден ден соолук өзүңүзгө, экинчиден чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңүз менен аман болуңуз.